Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү. Эфирде 11 августка алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Аны мен Болотбекова Асель алып барам. Өлкөдө 278 адамдан коронавирус аныкталды. Өзбекстандык журналист 8 сентябрга чейин камалды. 800дөн ашуун кулжа теке атууга уруксат берилди. Сот Курсан Асановдун ишин кароону улантат. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда тааныштырабыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагы боюнча 278 адам коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Акматова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында Бишкекте 104, Ош шаарында 19, Чүй облусунда 21, Ош облусунда 34, Талас жергесинде 3, Нарын аймагында 13, Ысык Көл облусунда 17, Жалал Абадта 40, ал эми Баткен облусунда 27. Ушуну менен вирус илештирип алгандардын саны 40 755 болду. Джонс Хопкинс университетинин маалыматына ылайык дүйнөдө коронавирус инфекциясын 20 миллион 1019 адам жуктуруп алды. 12 миллион 200 847 адам айыгып чыкты. COVID-19 кесепетинен 733 113 адам көз жумду. Коронавирус эң көп катталган өлкөлөрдүн сап башында АКШ турат. Бул өлкөдө 5 миллиондон ашуун адамдан коронавирус аныкталды. Беларустун борбору Минск шаарындагы нааразылык акциялары таңга жуук токтогонун РИА Новости жазды. Милиция кызматкерлери ички аскерлерин жана Альфа Атайын багыттагы бөлүгүнүн жардамы менен митингге чыккандарды тарката алган. Алар кулак тундуруучу граната, көздөн жаш агызуучу газ жана желим ок колдонушкан. Ошондой эле Атайын унааларды болгон. Түндө тартип сакчылары менен кагылышуудан жапа чеккендер жана кармалгандар көп болуп, бир адам көз жумган. Эркек киши жоокерлерди көздөй жардыруучу түзүлүштү ыргытууга аракет кылып, ал колунда жарылып кеткен. Эскерте кетсек, эл көчөгө шайлоонун жыйынтыгында нааразы болуп чыккан. Анда азыркы президент Александр Лукашенко бир топ айырма менен атаандаштарын озуп, дагы 5 жылга өлкө башчысы болуп калмакчы. Кыргызстан менен Россиянын тышкы иштер министрлери Чыңгыз Айдарбеков менен Сергей Лавров эки өлкөнүн ортосундагы туруктуу авиакаттамдарды жандандыруу тууралуу пикир алмашышты. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Министр Айдарбеков Россияга коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө көрсөтүп жаткан гуманитардык жардамына жана дарыгерлерин жөнөткөндүгүнө ыраазычылык билдирген. Маектешүүнүн жүрүшүндө тышкы саясий ведомстволордун башчылары COVID-19 пандемиясын кесепетин жеңүү боюнча кызматташуу маселелерин талкуулашкан. Ошондой эле эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу багыттары жана келечеги жөнүндө, анын ичинде жакын арада Кыргызстан менен Россиянын ортосунда туруктуу авиакаттамдар жандантуу тууралуу пикир алмашышты деп айтылат маалыматта. Екатеринбург Бишкек багытындагы чартердик каттам менен 10 август күнү 183 кыргызстандык жаран мекенине кайтып келди. Келгендердин арасында балдар, мекенине кайтууга муктаж жарандар, улгайган жана оорукчан адамдар бар. Алардан тышкары Орусиянын Урал, Сибирь аймактарында окуу жайларында окуган кыргызстандык студенттер да келишти. Эскерте кетсек, коронавирус башталгандан бери, март айынан бери Кыргызстанга чет мамлекеттерден 200дөн ашык чартердик рейстер каттады. Бул каттамдар менен чет жактардагы 25 миңден ашуун кыргызстандык жаран мекенине кайтып келди. Бишкектин 1 май райондук соту өзбекстандык журналист Бобомурод Абдуллаевди 8 сентябрга чейин камакта калтыруу тууралуу чечимин чыгарды. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. Журналисттин адвокаты Тимур Султанов сот чечими менен макул эмес экенин азаттыкка билдирди. Эске салсак, Бобомурод Абдуллаев Европада жүргөн жеринен Американын Борбор Азиядагы университетинин чакыруусу менен Бишкекте 4 айга окууга келген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, кайра кете албай калган. 9 августта аны Кыргызстандык улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин комитетинин кызматкерлери кармап кетишкен. Өлкөдө жогорку окуу жайларга кабыл алуунун бардык турлары аяктап, гранттык жана контракттык бош орундарга дагы бир сынак жарыяланды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. 3 турда окууга тапшырууга жетишпей калгандар бүгүндөн тарта аракет кылышы керек. Бекер окуйм дегендер 13 августка чейин. Келишимдик негизде билим алуучулар 17 августка чейин жетишип калууга тийиш. Жогорку окуу жайга онлайн кабыл алуунун соңку 3-туру 3-5 август күндөрү өтүп, Атайын системага 7701 талон түшкөн. Бул турдун жыйынтыгы менен 3952 абитуриент жогорку окуу жайларына кабыл алынып, 766-сы бюджеттик негизде жана 3186-сы келишимдик негизде билим алмай болушкан.
Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жана аны менен кошо айыпталып жаткан журналист Турсунбек Бешенбеков менен Дамир Пайзылда уулунун ишин кароону улантат. Асановдун жактоочусу Таалайгүл Токтакунованын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, бүгүнкү жараянда күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү башталат. 7 августтагы отурумда мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков көрсөтмө берген. Аны менен кошо Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү да суралган. Прокуратура Курсан Асановго 3 кылмыш ишин козгогон. Биринчиси боюнча Ички иштер министрликтин 2 кызматкерин өзүнө мыйзамсыз жол менен жеке иштери үчүн жардамчы кылып, жансакчы кылып дайындап алгандыктан мамлекетке 793 000 сом зыян келтирген деп күнөө коюлууда. Экинчиси боюнча Асанов өзү жана өкүл баласы журналист Турсунбек Бешенбеков мурдагы вице-премьер Разаковду өтө оор кылмыштарга айыптаган, жалган маалыматтарды тараткан үчүн айыпталууда. Үчүнчү иш 2019 жылдагы Кой Таш окуясына байланыштуу. Ал боюнча Асановго тергөө үчүн маанилүү далилдерди жашырып, кийин аларды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин талапкерлерине өткөрүп берген деген негизде айып коюлган. Бул 3 иш бириктирилип каралып жатат. Асанов өзү 2019 жылдын 27 августунан бери үй камагында жана өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. 800дөн ашуун кулжа теке атууга уруксаат берилди. Ага ылайык туяктуу жапайы жаныбарларга тоо, эчки, элик, каман, ошондой эле бөдөнө, көбүчкөн жана бактекке августтун 2 дем алышынан тарта декабрдын 1 дем алышына чейин аңчылык кылса болот. Бирок мунун арасынан эликтин сезону октябрдын этегинде бүтөөрү эскертилди. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматына караганда, быйылкы аңчылык мөөнөттө жалпысы 800дөн ашуун кулжа теке, 60 баш каманды атууга уруксат берилет. Маалыматка ылайык, учурда Кыргызстандагы тоо токойлордо 46 000 баш кайберендин түрлөрү, 3 000ден ашуун каман эсептелинген. Мындан тышкары Кызыл китепке киргизилген Марко Поло, Тяньшань жана Северцев аркарларынын саны 16 000ден ашкан. Санкт-Петербургда кыргызстандык жаран кош бойлуу аялын катуу сабады. Бул тууралуу оперативное прикрытие басылмасы кабарлады. Маалыматка ылайык 29 жаштагы кыргызстандык келин 6 августка ооруканага жеткирилген. Ал эс үчүн жоготуп, денесин ар кандай даражадагы оор жаракаттарды алган. Дарыгерлер аялга кош бойлуулуктун 33 жумасында кесарево операциясын жүргүзүп, баланы аман алып калышты. Учурда эненин абалы оор экени айтылууда. Полиция ооруканадан дароо жабырлануучунун 35 жаштагы күйөөсүн шектүү катары кармап, сурактан кийин бошотуп келүүгө милдеттендирилди. Алдыда аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушуну менен 11 августка алынган жаңылыктардын түшкү топтому аягына чыкты. Аны мен Болотбекова Асель тааныштырдым. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.